Саламатсыздар, урматтуу биздин Instagram колдонуучулар. Менин атым Абдысаттаров Жолдубек. Жумушуса группасынын администратору болом. Жана YouTube каналынан көрүп атар, Instagramда Жумушуса бар. Биринчиден Аба Group компаниясы жөнүндө, Аба Group ким жана кандай сүйлөшөт. Действительно, биз деле тааныган эмеспиз, аны биздин подписчиктер жөнөткөн адамдарга рахмат. Instagramга кирип караганыбызда Аба Group дейт. Эң биринчи эле жазылып турат Аба Group, виза ВНЖ Европа, грин карта США, ВНЖ Канада деп турат. Да, биринчисинде вроде бы баары эле жакшы, ишенген келет. Даже бул жерде отзывдар бар экен, что кимдир бирөөгө алып беришиптир. 16 киши виза алганы жөнүндө жана 10 виза келген жөнүндө, анан андай мындай видеолор бар экен. Бурда кийин прямой эфирге чыгып айтып берип аткандар бар болчу, алар азыр өчүп калыптыр. Основной суть ВНЖныкы мындай: сиздерди Канадага жөнөтөт. Булардын айтуусу боюнча биз эмне беженс алат экенбиз. Макул, эми хорошо дейли дагы. Эми андан кийин мен WhatsAppка жаздым эле, жазганда мындай деп жооп бердим. Мен мынтип сурадым да, эң биринчиси, по поводу работы в Европу десем, мы не трудоустроиваем дейт. Только виза, а сколько стоит виза в Германию и какой срок дедим. Десем мындай шаблон СМС жөнөт. Мы гарантированно помогаем получить ВНЖ в Канаде и любой европейской стране. Канада дегенде ладно, но европейский страна болгондо Европада 26дан ашык өлкө бар да, анан кайсынысы экенин конкретно айткан эмес. Наша компания готовит 2 пакета документа. Первый документ консульство виза алганга, экинчи пакет иммиграционной службы для получения ВНЖ дейт да. 1,5 жыл 2 жылга дейт. Бесплатный жилье, бесплатный язык курса, бесплатный трехразовое питание, ежедневный пособие, бесплатное медицинское страхование, полное юридическое сопровождение дейт да. Тем более красиво, да, прям сонун да. Весь объем работы наша услуга составляет, эми угуп туруңуз, 7000 евро. Бир эле кишиге 7000 евро. Экинчиси бир балага 18 жашка чейинки 1500 евро. Ал эгерде Европа болсо, жаңы эле мен Канаданы айттым. Европа болсо 5000 евро чоң кишилерге, ал эми кичинекей балага 1500 евро. Азыркы күндө 1 евро 88 сом болот экен да. Ошондо 7000 евро болгондо 619 000 сом болот экен да. Элестетикиле, 619 000 сом. 7000 евро это 619 000 сом. Элестетикиле, булардын бир услугасы да. Дегенден кийин мен сурадым да, визаны канча убакытта Европага алып бере аласыңар десем, 1-2 айдын ичинде у вас будет виза дейт да. 1-2 ай Европага. Шенген зонасы боюнча, ошо именно Кыргызстан үчүн Германия өлкөсү гана берет да. Башка там Польша эмес, башка өлкө эмес да, Европа. Германия. Германия бергенде Германиянын сайтында не деп турат? Не ранее, чем 6 месяцев вы должны подать заявление на очередь. То есть сиз 6 ай мурун очередке туруп коесуз, андан кийин гана аласыз да. То есть бул 1-2 ай деген бул калп нерсе, и мындай болуш мүмкүн эмес. Бул не килтеген Шенген зонанын правиласын кантип обход кылып өтөт? Хоть туристический, хоть бале, хоть срочный болгон күндө дагы 1-2 айда невозможно. Анткени сиз очередь аласыз. 6 ай мурун, бүгүн мисалы 8 июль, бүгүн берсеңиз, 6 ай это где-то минус-плюс январдын 8 күнү сиз посольствого барып документиңизди тапшырасыз. Документ тапшыргандан кийин 14 күндөн кийин решение чыгат. Же болбосо 28 күндөн кийин решение чыгат, что сиз виза аласыз же албайсыз деген. Болду, бүттү. Эч кандай бул жерде 1-2 ай деген жок. А эгерде бир эле документ унутуп кала турган болсоңуз, ошол январдын 8 күнү кайра 6 айга алдыга очередь аласыз да, анан барасыз. То есть мен Европаны сурадым, бул Европага ушинтип жооп берди. Анан рабочая виза деп жазсам, мына минтти да. Нет, у нас рабочей визы вообще нет. Мы изначально оформляем туристическую визу, по прилету вы уже будете подаваться по статусу гуманитарного беженства на получение вида на жительство. Мен түшүндүрүп берейин. Элестеткиле, биз тур виза менен алабыз дагы, биз тияка барып беженс болобуз да. Беженс деген бул мен кандай түшүнөм, бул беженс деген бул бомж деген сөз. Сиз бомж болосуз. Тияка барып бомж болосуз да, сиз айтасыз: "Мен барарга жерим жок, бара албаймын, тияк бияк, мындай тигиндей" деп. Ал эми Канаданын өзүнүн сайты бар. Ушул беженс жөнүндө, иммиграция жөнүндө өзүнүн сайты бар. Өзүнүн сайтында эмне деп айтылган? 2 класстагы, то есть 2 класска бөлүп койгондо, бир жак, анан 2 жак. Биринчи жак это когда сиз
мисалы Кыргызстанда жашап атсаңыз, Кыргызстанда сизге опасность да, жашаганга болбойт. Сизди либо политический, же болбосо сиз нетрадиционный ориентация үчүн, же болбосо религия үчүн, же болбосо дагы бир высказывание үчүн сизди бирөө өлтүргөн атат, же мамлекет сизди соттогон атат, же сизди ушундай бир эл сизди жаман көрөт да. Анан сиз Кыргызстанда жашай албайсыз, башка дүйнө жүзүндө башка бир дагы өлкөгө бара албайсыз, и ошол Канадага беженец болуп барасыз да. Бирок барарда эң биринчи мурун ООНдон, то есть ООНду билесиздер, Бириккен Улуттар Уюму. Бириккен Улуттар Уюмунан сизде мындай подтверждение кагаз болуш керек, что действительно бул киши Кыргызстанда жашай албайт. Буга беженец, бул жашаганга жер керек. Ошо жашаганга жер кылып Канадага кылдык, вот Канадага барат деген кагаз керек. Ал кагазсыз сизди кайра артка кетирбейт. Бул биринчиси. Официальный сайтта мындай деп жазылган: как работает система беженцев в Канаде. Беженцы – это люди, покинувшие свою страну из-за особенного страха преследования. Они не могут вернуться домой. Они видели или испытали много ужасов. Беженец отличается от иммигранта. Иммигрант – это человек, который решат поселиться на постоянной основе в другой стране. Беженцы вынуждены бежать. Көрдүңүздөрбү? Түшүндүңүздөр да? Бул беженец деген иммигрант эмес. Бул жумуш иштеп жүргөн адам эмес. Бул ошол өзүнүн странасынан, өлкөсүнөн уже место таппай калган адам десек болот. А биз вроде нормально элебиз го. Өлкөбүздөн бир аябай особый бир нерсе болуш керек да, чтобы сиз чыгып кеткенге. Эгерде особый бир нерсе жок болсо, аны эч кандай эч ким ошол Бириккен Улуттар Уюму эч кандай подтверждениясы жок боло турган болсо, сизди кайра артка жибербейт. Аба групп бул жерде эчтеке кылып кала албайт, сизди коргоп да кала албайт. В течение какого времени можно получить статус беженца? То есть барган эле күнүбү же 1 айдан кийин 6 айдан кийинби десем, ушул суроого вообще жооп берген жок. Вообще такыр жооп берген жок. Дагы сурадым, дагы жооп берген жок. Экинчиси, ошол сиз жашап аткан өлкөдө гражданский согуш болуп атат, и же болбосо какой-то согуш болуп атат. Ошон үчүн айда жок. И ошол сиз жашап аткан өлкөңүздө основной адамдык укугуңуздан ажырагансыз. Ошол себептен аяктан кетишиңиз керек. Ал эми ушул 2 класс бар да. Эгерде ушул 2 класстын бирөөсүнө попадать этпей калсаңыз, анда болду, сизди кетирет артты көздөй. Кто не имеет права деген, сизде өзүңүздүн стабильный защитаңыз бар. То есть өлкө бар. Өлкө стабильный защита ким? Бул Кыргызстан. Бул сиздин Кыргызстан. Андан кийин башка өлкөнүн граждане болосуз, же болбосо экинчиси вы решили вернуться в страну, которую вы покинули дейт. Сиз ошондо Канадага кеткенден кийин болду келе албайсыз. То есть келсеңиз дагы, келгенге болбойт деген сөз эле жазылып турат да бул жердечи. И решение кылбайсыз да андайчы. Андан кийин эң акыркысы, причины, по которым вы покинули свою страну, больше не существует дейт да. Эгерде веский причина болбосо, сиз таяка киргизбейт, көрдүңүздөрбү? А то, что жана бесплатный жилье, бесплатный питание деген анын баары уже калп. Себеби деген ага деген спонсор бирөө керек экен да. Донор болобу ким бир жактан. Ал донорду ким болуп берет? Ким биздин аяка барганда акчабызды, жильебызды төлөп берет? Ал жөнүндө вообще айтканда жок. $7000 төлөп, все, мен сени Канадага жиберем, аны бесплатный жашайсың, бесплатный все болот. А беженец болосуң, анан ошол жактан баары сонун болот, тырым-пырым деп атат да. Андай болбойт. Ал вообще болбойт. Сиз аяка барасыз, кыйналасыз, бомж болосуз, и все. И кайра сизди артка минтип жибербейт. А өткөн айтып атат да, 2 жылдан кийин продление кылса болобу депчи. А тиги айтып атат, о, язык тияк бактымарын үйрөнүп, андан кийин продление кылса болот депчи. А эгер продление кылбаса, сиз эчтеке кылбасаңыз, сизди артка жиберет. Бул тоже элестетип келем, $7000, 600 000 сом сиз жөнүнө берип атасыз. Мына основной Канаданын сайты жөнүндө ушуларды айтат. Еще плюс Канаданын сайты айтат, эч кандай мошенниктерге ишенмеңиздер деп. Анан дагы бир кечегине жакшы нерсе окудум. Любой иммиграция кылган, ушундай беженец кылган любой компаниянын Канадага баргандагы лицензиясы болуш керек экен. Эгерде лицензиясы болбосо, ал компания нелегальный болуп, Канадада нелегальный болуп эсептелет экен. Мына мен сиздерге Аба групп ушул сөзгө не деп жооп берип атат, мен айтып берейин. Мен минтип сурадым эле да, лицензияңар барбы деген. Мына мындай деп. День добрый. Так, насчет лицензии. Зайдите в сайт Минюста, вбейте нашу компанию Аба Групп, там будет полностью вся информация. А насчет договора, это только при подписании договора вы можете полностью прочитать и ознакомиться.
Мен ушул жерден договорду кошо окуйм деп сурагам, бирок бербей койдум. Биринчиден айтайын, урматтуу туугандар, Минюста ОСО жана свидетельство юридический регистрация бул эч убакта гарантия эмес, эч убакта лицензия дагы эмес. Эч убакта бул силерге гарантия эмес, что бул компания добросовестный деп. Юрлицону ачыш 5 эле күн, жана 500 эле сом турат. Болду. Андан башка эчтекеңди текшербейт. Сен кимсиң, каяктан келгенсиң, эмне иш кыласың, вообще текшерип да койбойт. Сен осуңда эмне деген сөз бар, эмнени айтып бересиң, ошондой кылып жасап берет. Министерство юстиции ОСО ачканда. И все, болду. А ооба бар Министерство юстиции, ооба бар. Ну чё, какой гарантия? Это не гарантия. Бул жөн эле кагаз. Печати бар, что бул компания юрлицо деген эле сөз. Болду. Ал там что сизди тияк алып барып бомуш кылбайт, алдап кетпейт деген эч кандай гарантия бербейт ал документ. Ошону билип коюңуздар. Элдерге негедир ушу не понимаю да? Юрлицону көргөзсө эле все, это уже доверие да? Нет, это не доверие. Бул документ эмес. Бул основной гарантия эмес. Бул документ, что бул компания бизнес кылып атат, аны легально кылып атат деген эле сөз. Ал эми кандай нерсе кылып атат? Ал легально деген бул Кыргызстанда возможно легально. А бирок Канадада нелегально. А эгер ошону Канаданын жана иммиграционный жана бизнес боюнча иштеген адамдар билчү болсо, сизди депорт кылып ийет, өмүр боюга депорт кылып ийет. Канадага кайра кире албайсыз. Ну, в данный момент у нас реализация 100%. Из 16 заявок получили 16 виз. Мен айттым да, гарантия десем, мына мынтип жооп берип атат. Гарантияга эмне бересиң десем? Ну, в данный момент у нас реализация 100%. Из 16 заявок. То есть 100%. Все, бул адам айтып койду, и все болуп калат. Бул Кудай эмес да, чтобы айтып койсо болуп калгандай, туурабы? Гарантия жок, эч кандай гарантия жок, подтверждение жок. Өткөндө сурап атат, 1,5 барды беле, 1,5 ВНЖ алды беле? Жок, барган эмес. Жок, буюрса болот. Качан болот? Качан элдер барып 16 киши тияка барып алдангандан кийинби? Көчөдө калгандан кийинби? Ошондон кийин болобу? Интересный ситуация, көрдүңөрбү? Андан кийин мен айттым да, биринчиден Канадага канча убакыттан кийин статус алабыз десем, жооп бербей койду дагы эле. Мен айттым, юрлицо бул лицензия эмес да. Бул деген жөн эле юрлицо экенин подтверждает да десем, мынтип жооп берди. Ну, лицензия нам нужна, чтобы вас трудоустроить. А у нас не лицензионная деятельность. У нас туристическая компания, и мы подпадаем под статью, получается, посреднические услуги. А на это лицензия не выдается. Турагентство болгондо деле, бул иштеген күндө делечи, бул бизди жиберип атпайбы? Иммиграцияга акча алып атпайбы? А тиякта Канадада официально иштейби деген суроого жооп бербей атпайбы? Бул адам, бул компания бизди ушинтип алдап жатып атпайбы? Биздин кыргыздарды көбүнчөсү алдаган себеби биз ушундай информация текшергенди билбейбиз да, интернет колдонгонду билбейбиз. Интернетти ютубта ачабыз, эң биринчи эмнени көргөзсө ошону көрөбүз, болду. Башка мындай поисковикти колдонгонду билбейбиз көпчү. Чыныгы да. Googleга киребиз, эң биринчи эмне тийсе ошону эле көрөбүз, и все болду. Погода көргөндө эле билебиз, и все болду. Новости, жаңылык көргөндө эле билебиз, и все болду. Андан башка билбейбиз. Ачыгын айтканда, основной масса ушундай. Мен айткан жокмун барыңар деп, основной масса. Бул эмнени айтат? Бул жерде көрдүңөрбү, элди кандай кылып алдап атат? Если 16 адам, действительно 16 адам $7,000 төлөгөн болсо, $7,000, анда элестеткиле, бул киши канча сомго уже элди алдады? €112,000 Кыргызстандыктарды уже алдады. Ушерб €112,000. Эми €112,000 9,900,000 сом болот экен. 9,900,000 сом. Элестеткиле. 9 миллионго Кыргызстанды уже алдап койду бул киши, бул компания. Мен эмнеге алдап койду деп айтып атам? Анткени биринчиден бизнес алыш мына өзү официальный сайт айтып атат, оңой эмес деп. Иммигрант болуп барыш, квалифицированный болсоңуз, эгер дипломуңуз болсо, эгер действительно ошол дипломуңуз жарай турган болсо, акча бар сайты бар да. Ошол чыгарып берген. Эң минимальный бир кишиге $10,000 кетет деп. А $10,000 чуть ли не 780,000 сом. $10,000. Бир эле кишиге барганга, Канадага иммиграция кылганга 780,000 сом кетет экен. Бул официально барганда, без посредник барганда. А биз посредника да төлөп атабыз. И бул €7,000 бул бер жагы эле болуп атат. А тияктагы расход,
башка документтер даярдаган, аларды эч кандай күлчү эткен жок. Бул лиш беле сискиттен 7000 евро алат, виза ачып берет, Канадага жөнөтөт, болду, прощай, я тебя не знаю. Ты меня никто, я тебе отправил в Канаду, все. На нашем договоре было написано, что я тебе буду отправлять в Канаду. Все. Договорда дагы мен сомнение кылган жокмун. Уверен айтам, договорда да жазылган да. Биз Канадага жооп беребиз, эгерде форс-мажорный ситуация болсо биз жооп бербейбиз деген сөз. Акча кайтарылбайт деген сөз бар. Болуш керек да. Бул көрүнүп эле турат. Эми достор, мындан кийин өзүңүздөрдүн решение, любой информацияны текшериңиздер. Мен Аба группка ишениш керекпи, ишенбеш керекпи деген суроого мындай деп жооп берем. Аба группка ишенбеш да керек, акча да бербеш керек. Аба группту мен өзүмдүн личный мнением Аба групп мошенник деп айтамын. Неге? Кыргызстанда ал возможно регистрация менен официалдуу иштеши мүмкүн, бирок чет өлкөдө, Канадада бул официальный иштеген жок, лицензиясы жок. Иммиграционный система Канадада эч кандай лицензиясы жок. Эгер лицензия сурасаң, биз турагентствобуз деп вообще эле башка жакка өтүп кетип атат. Өзүнүн иштеп атканы бул иммиграция жана иммиграция кыргызстанцев, өзүнүн документи турагентство прочие деятельности болуп, Минюста жазылып турат. Ошон үчүн бул компания ишениш керекпи деген суроого 100% гарантия менен айтам, ишенбеш керек жана бир да сом төлөбөш керек. Мындай адамдар сиздерди бүгүн алдайт дагы, эртең башка өлкөгө качып кетет. Аны кантип табасыз, каяктан табасыз, биз билбейбиз жана анын артынан эч ким да кууп жетпейт. Лишний акчаны эч убакта эч кимге төлөбөңүздөр. Иммиграция жана миграцияны башка өлкөгө бесплатно бекер кылса болот. То есть бекер дегеним лишний бирөөгө услуга төлөбөй эле өзүңүз кылып, өзүңүз минимальный расход менен барсаңыз болот. Эч кандай ВНЖ, эч кандай бесплатный питание, бесплатный эчтеке жок. Бул видеону досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр, чтобы 7000 евроны ага беришпесин.